Салам достор, кайрадан биздин ынтымак каналыбызга куш келипсиздер. Сиздер менен мен Тилек. Бүгүнкү видеодо мындайча айтканда лайфхак. Москваны кантип оңой өздөштүрүү жолдорун айтып кетейин. Анан бул жакта жазып аткандар Москваны билбегендер, то есть жумушка чыкпай эле койгонуңуздар оң дегендер. Өздөрү Москваны билип төрөлгөндөр. Аларга теңилбеңиздер. Алар Москваны төлгөндө эле билип төрөлгөн. Аябай умный, Эйнштейнден умный адамдар алар. Аларга көңүл буруп багыла. Мен силерге азыр өзүм кантип бат арада Москваны өздөштүргөм ошол жолун айтып кетем. Бул деген Москвада жүргөндөр деле колдонушса болот, потому что аябай удобный нерсе. Мына көрүп турабыз. Москваны тез арада өздөштүрүш үчүн биринчи күнү за рулем чыккан күнү эле мындай баракчаны алып күнү барган жериңизди чыza берсеңиздер болот. Азыр мен примерно Москванын түзүлүшүн чызып көргөзөйүн. Москва аябай негизинде чын ала келгенде аябай схемасы оңой. Жана кыйынчылыгы жок да. Анан кийин ошого бат эле өнүктүрүү болсоңуздар болот. Просто туура жасаш керек да бардыгынчы. Навигатор менен жылдап айылдап жүрө берсеңиздер дагы бир жылдан кийин деле Москваны кыйраткан жерин үйрөнүп бүтпөйсүңөр да. Ошого мындай кылып схема чыгып алсаңыздар. Сөткө жакшы тарта албайм, туура түшүнүңүздөр. Москва кольцолордон турат. Бул эң ички кольцосу. Бул Маховая деп коет. Бул односторонний. Бул жерде Кремль, Красная площадь бул жерде. То есть бул Маховая односторонний. Бул жерден Ленинский проспект барат бул жака. Ондайны. Ленинский проспект барат. Бул жерде аэропорт Внуково. Мынакей достор, примерно мен чызып койдум, тоголок кылып. Бул Москванын кольцолору деп койсок болот. Бул МКАД. Бул третий ТТК. Бул Садовое кольцо. Ошондо мына карасаңар, бул тоголок, анан буларга мындай эмелер кирген. Проспекттер кирген да, ондай болчу. Проспекттер, шосселер, мынтип киришкен буларгачы. Ошого негизи бир жума таксиде иштесеңер, силер бунун бардыгынан жок дегенде 1-2 сырадан арылап чыгасыңар да. То есть бүгүн мисалы Ленинский проспект Внуково деп коелу. Аэропорт Внуково на Ленинский проспектте жүрдүңөрбү? Бир күн сменаңарда 1-2 жол көрүп калдыңар Ленинский проспектти, жаттап калдыңар. Ушундай тоголок кылып койгула жана биринчи чүйдөн. Анан мону бир чыздыңар. Ленинский проспектти билем. Ленинский проспекттин беринде эме бар. Проспект Вернадского. Проспект Вернадского бар. Берде Мичуринский проспект бар. Анан Кутузовский, анан кийин проспект маршала Жукова, анан кийин Ленинградский, берде мондой болуп кетет. Биякта Шереметов аэропорт бар. Бул Волоколамский, бул жерден башталат. Бул жагы Волоколамский, бул жагы Ленинградский проспект. Андан кийин Ленинградскийден кийин Димитровский болуп калабы. Алтуфуё, анан кийин Алтуфуёдан кийин, короче, ушундай болуп күндө кайсыл райондорго барсаңар, ошол райондо мен бу жерде болдум деп чызып туруп схемасын өзүңөр картаны, өзүңөр бир сыра өзүңөр картаны жасап чыксаңар, өзүңөр ошондо бир жумада силердин мээңер шаарды аябай бат принимать этет. Кайсыл жерге барбадыңар, ошол жерди чызып койсоңор, силердин мээңер ошол информацияны бат сактайт да. Ошол бул Москва негизинде оңой схема да, көрдүңөр, кольцолор, анан 3 кольцо бар, то есть 4 кольцо. Бул жакта дагы бир кольцо бар, ал жака эми редко чыгасыңар, ал жакта постепенно уже үйрөнүп аласыңар, бетонка деп коет. Ал жакта жол ремонт болуп атат, бүтүлүк эле.
Ошо основном мына Внуководан туруп бул жакта там Мытышига барыш керек болуп калды. Жок, Мытыш эмес, бул жакта Реутов деп коелу. Реутовго барып калды. Мисалы карайсыңар, МКАД пробка болсо, навигатор чыгарып берет. МКАД менен мынча время, третий кольцо менен мынча время, жана мындай кеткен көчөлөр да бар да, жөн кольцолор эмес. Майда көчөлөрчү. Ошолар менен кеткен мынча время деп. Карап туруп өзүңөргө ыңгайлууун тандайсыңар. Навигатор туруп эле, биягы мисалы Болжикке келиш керек болсо, Внуководан меке жакын эле да, бери пробка болсо, монда айланып салышы мүмкүн да. Ошого всегда караш керек навигатор баскандан кийин. Ошо, анан бул жерде Подмосковьялар бар, ошондо өзүңөр билгендер эле. Бу жерде Московский, бу жерде Переделкино, Боровский, Соровский, бу жерде Одинцово. Бул жерде Одинцованын аркы жактарда эмнелер бар эле. Короче, адашып атам, бул жакта Волоколамский, бул жерде Куркино, бу жерде Химки. Химкиден кийин биякта Долгопрудный. Долгопрудныйдан кийин бу жерде кайсы көчөгө чыгат, Дмитровскийден кийин Алтыфуянын жакта поселениялар бар, бирок өтө чоң эмес. Анан бул жакта уже бу жерде проспект Мира болсо, проспект Мирада Мытыши бар. Мытыши, бу жерде Королёв деген шаар бар. Подмосковья эмес, ал Королёв город болуп саналат. Бул жерде Химки дагы өзүнчө подмеме город болуп саналат, бирок мен Подмосковья деп түшүнөт аны. Ошентип айланып кете берет бул жерде. Реутов, дагы эмне, Реутов, Люберцы, бул жакта Люберцы, анан ушинтип эле полный Москванын тегерегинде Подмосковьялар бар. Ошол жакка чыкканда ар бирин өзүңөр схема түзүп алсаңар, мен айтарым, ошо схема түзүп алсаңар, бат оңой эле, бат өздөштүрөсүңөр. То есть бир жума болбосо да, 2 жумада мындай Москваны прям мен билем деп каласыңар да. Мен билем эмес, мен адашасыңар, конечно, бирок навигаторуңар иштебей же интернетиңер өчүп калса, знактарды карап айдап кетип каласыңар любой жакка, каалаган жагыңаргачы, потому что ар бир жерде знак бар, ар бир жерде көргөзүлгөн. Андан кийин баягы Кыргызстандан бияка жаңы келип зарур отуруп аткандар, знактарды карагыла. Знактар, бу жерде знак деген бардык жерде Кыргызстандагыдай жок эмес. Бүт жерде бар, знактарга внимание обращать эткиле. Андан кийин могу эки жакын досуңар, но эки күзгө болуш керек. Күзгүнү карамайынча эч кандай маневр жасабагыла. Потому что бул жерде жолдор кенен, машиналар аябай чоң ылдамдыкта, чоң скоростта жүрүшөт. Ошого поворотник обязательно күзгүнү карайбыз. Анан только маневр жасайбыз. А так обязательно бирөө силер шыпырып кетет, же силер бирөөнү шыпырып кетесиңер. Потому что заматта келип калат. Мен өзүм таң калам. 80ге чыккан бабуляларда 100-120 менен айдашат да. Ошо, бул видео силерге пайда алып келер деген үмүттөмүн. Негизи колдонгула, мен ушинтип ушул схема менен өзүм бат үйрөнгөн Москва шаарынча. Ошо силерге деле ушул советти берет элем, ушул схема менен колдонуңуздар деп. Анан бүгүн фото контроль өлүп калыптыр. Кааласаңыздар азыр фото контроль заодно көргөзүп кетейин. Яндексте мисалы машина арендага алдыңар, паркка уланыңар, паркта мен уже биринчи очередь фото контроль келет. Ошо фото контролду азыр көргөзүп кетейин, кошол болсоңуздар. Андан эмесе достор, машинаны арендага алып, таксиге улангандан кийин, таксометрди көчүрүп, буну ачсаңар, то есть кайсы паркка уланган сам болсоңор, ушул жерде парктардын списосы чыгат. Мынакей менде Автодрайв Моментум деген паркта улангам, Азар деген паркта, МСК Profit Group деген паркта улангам, анан Эверест деген, то есть мен только бул жерде мурун Эверест менен иштечим, Profit Group менен иштебейм деле жөн уланып койгом. Автодрайв Моментум Uber'de аккаунт баягы өтүп калган, Яндекс менен Uber слияние болгондон кийин. То есть беке киресиңер, өзүңөр ошо уланган паркты бассаңар, ачат ошону. Анан бул жерге киргенде фото контроль келет да. Связь со спутниками восстановлена. Фотоконтроль автомобиля дейт. Пройти проверку. Азыр фотоконтроль өтүп көргөзүп коеюн. Барды оңой эле, эч кыйынчылыгы жок. Көрсөтсөңүздөр, өздөрү мына линия менен көргөзүп койгон, кайсы районго машина батыш керек деген. Азыр дагы оңой болуп калды. Мурун фотоконтроль кичине бир дефект болсо эле кайра башынан келе берчү эле да, азыр дагы жеңилдетип койду.
То есть ар 10 күндө бир фото контроль кетип турат ушундай. Ар 10 күн сайын фото контроль өтүп турасыңар. Машинаңардын абалы жакшы деген сыяктуу салон таза экенин белгилери. Задний ряд сидений дейт. Открытый багажник дейт. Бланк строгий отчетности дейт. Бланк строгий отчетности деген БСО. БСО деген чекти түшүндүрөт. Чек. Мисалы жана кээ бир иностранный гражданиндер же орустар деле командировкада жүргөндөр такси менен колдонсо ошонун чегин алып берет, аларга компания акчасын төлөп берет да. Ошого чек болуш керек башында. Все, даяр. Автоконтроль отправляются. Фотоконтроль отправлен, скоро вернемся с результатами проверки. Хорошо. Все, даяр, иштей берсеңиздер болот. Бул жерге наличный койсоңор